Өтүп бара жаткан жуманын башында өлкө башчысы маек куруп, Кыргызстандын тышкы карызы, Камбар ата бир кеси, Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кенен сөз кылса, УКМК төрагасы Индияда дарыланып, жаман дарттан айыккан 11 жаштагы Дайырбекти кабыл алды. Ал ортодо Кыргыз-Кытай чегарасында жер титиреп, Бишкекте Ысык көлдө нарында элди дүрбөлөңгө салды. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Кайрадан качууга камынган депутат Эмил Жамгырчиев соттун чечими менен 1 айга камалса, Райым Миллион деген кайман аты менен белгилүү Райымбек Матраимовго издөө жарыяланды. Жума соңунда Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракиев кызматтан кетти. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 22 январ дүйшөмбү Кыргызстандын тышкы карызы Камбар ата бир кесинин Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу өлкөдөгү олуттуу суроолорго президент Садыр Жапаров жооп берди. Жоокерлерди сабаган делип коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн 3 командири кармалды. 4 жылдан бери өз үйүнүн тек паспортун ала албаган жашоочулар Дос курулуш компаниясына нааразы. Быйыл Жалалабадта мөмөлүү дарактар эрте ойгонуп, айрымдары гүл ачты. Кыш шилдеде гүл ачкан дарактарды алдыда үшүк алып кетүү коркунучу бар экен айтылууда. 23 январ шейшембе Бишкекте күчү 8 балдан ашкан жер титирөө коркунучу жок. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы сейсмологу Канатбек Абдрахматов билдирди. Бишкек башкы архитектура жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу мамлекеттик картографиянын кызмат адамдары пара менен кармалды. Балка менен аялын желкеге коюп сабаган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми зомбулук көргөн аялдын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Кадамжай районунда жасалма мөңгүлөр тоңдурулуп, суу муктаждыгын жоюу аракети жүрүүдө. 24 январ шаршембе акыркы 3-4 жылдын ичинде баткендиктер учак кызматын жеткиликтүү пайдалана албай калышты. Ички каттамдардын саны азайып, билеттин баасы 2 эсеге чейин өсүп кетти. Камчыбек Ташиев Индияда дарыланып, жаман дарттан айыккан 11 жаштагы Дайырбекти кабыл алды. Зордукчуларга оор кылмыш жасагандарга жаза күчөтүлдү. Мыйзамга киргизилген өзгөртүү жабыркагандарды коргоо максатын көздөйт. Бишкекте жер тилкелерине ээ боло албай жаткандар кайрадан бийликтин назарын бурду. Өскөн Ордо конушунун 300гө чукул тургуну бийликке кайрылуу жасашты. 25 январ бейшембе президент Садыр Жапаров 2020 жылдагы октябрь окуясында Кримтөбөл Камчы Көлбаев кимди колдогонун ачык айтты. Кайрадан качууга камынган депутат Эмил Жамгырчиев 1 айга камалды. Америкада жатып алып, Кыргызстанда массалык башаламандык уюштурууну тилек кылган Тилекмат Күренов өз амбициясынан кайтты. Эми саясатка аралашпайт. Кочкор ата шаарынын Ош-Бишкек жолунда жайгашкан жеке менчик базардан соодагерлер жапа чегүүдө. 2-1 туугандын талашында турган базар чыры 20 жылга созулду. 26 январ жума президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министрлигине караштуу эне жана баланы коргоо улуттук борборундагы перинаталдык борбордун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Миллион деген каймана аты менен белгилүү Райымбек Матраимовго издөө жарыяланды. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракиев кызматтан кетти. Муфтийдин кызмат ордуна сынак жарыяланды. Жалалабад облустук китепканасы жаңы имаратка муктаж. Учурда китепкана кооптуу имаратта ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө.